ошол Евразия KG коомдук фонду акыркы мезгилдерде Кыргызстандын коомдук турмушуна активдүү аралашып, ошол жалпы эле коомдун социалдык маданий өнүгүшүнө өзүнүн жакшы бир чоң салымдарын кошуп келе жатат. Ошонун эле мисалында мына кечээ күнү Кыргыз улуттук университети менен биргеликте Евразия KG өнүктүрүү фонду Кыргызстан маданияттын, тарыхтын жана улуттук диалогдун мейкиндиги аттуу квиз уюштурушуптур. Бул квиз 12 жогорку окуу жайларынын арасында болуп өтүптүр. Квизде негизинен жалпы 5 багыт боюнча студенттер таймашкан десек болот. Ошол адабият, маданият, тарых, туризм, спорт багытындагы 5 түрдүү суроолорго кенен жооп берип пикир алышкан. Жогоруда айтылып өтүлгөндөй эле бул интеллектуалдык квизге Бишкек шаарындагы жождордун 12 студенттик кеңеши катышты. Бул оюн 5 категориядан туруп, оюн өзгөчө жана кызыктуу форматта өттү деп айта алабыз. Кыргызстан маданияттын, тарыхтын жана улуттук диалогдун мейкиндиги аталышындагы жогорку окуу жайлардын арасындагы интеллектуалдык таймаш болуп өттү. Бул таймашта биз биринчи орунга ээ болдук. Мен муну менен дагы ушундай интеллектуалдык таймаштарга катышып, ушундай оюндарга катышып, биз өзүбүздү дагы көргөзөбүз деген ишеничтемин. Айта кетчү биздин кубанычтуу нерсе мына ошол 12 жогорку окуу жайынын ичинен Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин курамынан жогорку студенттик курамдан түзүлүп барган команда студенттер биринчи орунду алып келишкен. Биз мына ошол студенттерди куттуктайбыз. Бул биздин окуу жай үчүн дагы абдан чоң мааниге ээ. Биз студенттик кеңеш 5 студенттен туруп, бул оюнга калса өзүбүздүн активдүүлүгүбүздү көрсөтүп, жана өзүбүздүн билимибизди сынап жакшы катыштык. Биздин окуу жайдын аты дагы өркүндөтүп өсүргөнгө биз дайым эмгектенип албайбыз. Биздин командага жана биздин окуу жайыбызга ийгилик каалайм. Бул оюнга бизге даярдаган, бизге билим берген Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жалпы профессорлук окутуу курамына терең ыраазычылык билдиребиз.